Мариям, мен сиз менен эки долбоор жөнүндө сүйлөшкүм келет. Биринчиси журнал жөнүндө. Журнал кандай? Биз журналды 2015-жылдан бери чыгарып жатабыз. Журналыбыз бул заманбап түрүндө чыгып жатат. Эң маанилүүсү бул жөнөкөй текст менен баарына түшүнүктүү болсун деп. Анан азыркы убакта сиздер көрүп аткандай дүйнөдө акыбал ар кандай акыбал болуп жатат. Анан ислам жөнүндө түшүнүктөр жакшы эмес, исламофобия дагы бар. Бул биздин массалык маалымат каражаттарда дагы чагылдырып жатат ушул тема. Анан ошондуктан биз 3 жылдан бери журнал чыгарып жатабыз. Журналыбыз эки тилинде чыгарылат, кыргызча жана орусча. Ичинде ар кандай рубрикалар бар. Бул суроо жооп, исламдын тарыхы, исламдагы искусство, аялдардын укуктары, Кыргызстанда жашап аткан биздин мусулман элдер жөнүндө ар кандай маалыматтар бар. Анан ойлойм, ушул азыркы убакытта биз эгер Кыргызстанда жана дүйнөдө бизде өзгөчө ушундай проблемалар болуп атса, биз өзүбүз умтулуп ушундай биздин Кыргызстандагы өзүбүздүн продуктыларды чыгарышыбыз керек деп. Мен бир жерде көрдүм да, бир үй бүлөдө силердин журналыңарды китепканандай тизип коюптур. Чогултат экен. Мен ошондо маани бердим да, мен да алам силердин журналыңарды окуйм. Чындап эле журнал деп аташ деле болбойт го, бир китепти өзүнчө ай сайын чыгып турган, сандан санга чыгып турган бир китептер топтому. Илгери Советтер Союзунда альманах деп коет эле да, бардык актуалдуу болгон маселелерди чагылдырган өзүнчө бир чыгарма. Мунун келечеги кандай деп ойлойсуңар? Кандай пландаштырып атасыңар келечегин? Буюрса, биз ойлойбуз келечеги кең деп. Анткени ушул журналга өзүнүн убакытын жана күчүн жумшаган бул жаштар, Кыргызстандын жаштары. Жана бул биздин Кыргызстандын өзүбүздүн продукциябыз. Анан азыр көрүп жатабыз Кыргызстанда анткени исламдын азыр ренессансы деп айтса болот. Анан ошондуктан жаштар жана биздин жарандар 70 жыл атеизм болду. Атеизмден азыр ушул руханий жана диний маалыматтарга суусап турган убакыт муктаждар. Анан ошондуктан анткени ичинде сиз айтып кеткендей ар кандай маалыматтар бар. Биздин Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү белгилүү инсандар, белгилүү алымдар интервью жана ушундай өздөрүн билген нерселерин жазып тартуулап жатат. Мен ойлойм, азыр өзгөчө жаштарга жаңы метод керек да, жаңы мындай түшүнүктүү. Анан эгер бир үй бүлөдө биздин журналды окуп ушундай китепканандай кылып кылса, биз аябай кубанабыз. Бул жакшы жеңиш деп эсептейм. Анын үстүнө чындап эле азыркы жаштарды бир нерсе менен таң калтыруу оңой эмес. Жаңы технологиялар, интернет ресурстары азыр мен өзүмдүн кызым 6 айлыгында уюлдук телефон чукулайт. Мен таң калгам, мына акыр замандын баласы деп бизди айтчу эле көрсө булар окшойт го деп коем да. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.